Daha bir ret assalamu alaikum, Машина Кеч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Эми кезек дагы Орус уналарына келип калды. Биз Ош шаарында Жапалак уна базарынан видеолорду тартуулап жатмакчыбыз. Азыр мына байкап турганыңыздарда мен оң каптал жагыман жалаң гана Орус уналары турат. Шулардан азыр айрымдарына маалымат алып сиздерге чагылдырып кетемин. Бүгін 11 октябрь 2020 жыл апта күнгө жекшемби. Бу иш одадан баштай берели. 2003 жылы чыгарылган. Матиз уналарын алмашуу жолдору бар экен. Баасы 130 000 сом. Эсимде байланыш номер. Мында караганда сырткы көрүнүшү ВАЗ 2109-га окшоп кетет. Ошонун дизайны окшоп чыгарылган. Мына ички салон айнек аркылуу көрсөтүп коеюн. Уна жабык. ВАЗ 2106. Төртөңгөлө тең жайкы. Протекторлар жакшы. 2004-жылы чыгарылган, объему 1.6. Айтылыш баасы 180 000 сомдо атат. Нива. Эки 2008 жылы чыгарылган, объему 1.7, баасы 290 000 сом. ВАЗ 2114. 2005 жылы чыгарылган, объему 1.5. Телефон номерлери эсине. Айтылыш баасы 140 000 сом. Камера мындай заднего вида бар экен. Монитор бар экен анда. Андай куюлган жистерде төрттөңгөлө тең жайкы, протекторлары жакшы. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, отургучтары мындай спортивный коюлган экен. Бул заводской болбойт. Спортивный дегенде мына боковая поддержкалар, мыналар капталкы поддержкалар жакшы болот, усиленный болуп. Монитор ушул. Коробка 5 штука. ВАЗ 21099. Эки 2003 жылы чыгарылган, объему 1.5. Айтылыш баасы 140 000 сом. Так. Электро кен да айнектери? Электро көтөргүчтө. Подогрев сидений да бар экен, мына байкасаңыздар. Бул жеринде алдыңкы отуруштары подогрев. Сидений да, так, алдыңкы айнектери да электро көтөргүчтө, магнитола бар. Мындай караганда. Лакин заводской эле штатный жерлеринде коюлган да подогрев сиденийлары. Мына жеринде болсо айнек көтөргүчтөрү андай колхозный вариантта эмес. 140 000 деп атасыңар, ВАЗ 2104. Карбюратор экен. 2002 жылы чыгарылган, объему 1.5. Там үстүндө да мындай багажник коюлган. Сону. Баасы 180 000 сом деп атат. ВАЗ 2107. 2008 жылы чыгарылган, объему 1.6, мына баасы 115 000 сом деп маалымат кагазында да жазылып турат. ВАЗ 2114. Россия темир номеринде учеттон чыккан эмес. Мындай противотуманкалар бар экен, туманниктер. 2010 жылы чыгарылган, инжектор болуп калат. Объему 1.6, мына эсим байланыш номери. 130 000 сом деп атат. Эси.
алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Бортовой компьютер бар экен, мына бортовой компьютер мол болуп кетет. Бул жактан ошол бензиндин расходун көрсө болот. Андан тышкары дагы температура, баягы пробегтери да ушул жактан көрүнөт. Жакшы. ВАЗ-2107 2010 жылы чыгарылган. Айтылыш баасы 150 000 сом. Салон көрсөтүп коюн. Сигнализация барбы? Бар дейт. Монитор да бар экен коюлган. ВАЗ-2107 4 дөңгөлөк өтө кышкы, протекторлору жакшы. Баягы шыптардын атайын алып койгон окшойсуң да? Ошо жейилип кетпесин деп, кийин кайтара кадап койсо болот. Бурап туруп эле өзүнүн отверткасы менен. 2010 жылы чыгарылган, объему 1.6, эсин байланыш номери 771 70 89 19. Коркосунан көрүнүшү. Подлокотник коюлуп тур, атайын жасалган. Магнитола бар. Пробегим 90 000 көрсөтүп атат. Буларда ошол 100 000ден кийин эле кайтара пробег жаңыланып берет өзү. Баягы одометри. Бунун баасы канча болуп атат? 190 000 сом. Бул аптада ошол ВАЗ-2114төр көп чыгыптыр. Мынау азым тартып атышымча эле ушул 3-чү болуп атат. Бул дагы туманниктери бар. 2008 жылы чыгарылган, объему 1.5. Мына маалымат кагазында баасын да жазып койгон, жакшы. 130 000 сом деп. Дөңгөлөктөрү жайкы. Ручкаларда евро ручкалардан. Бунда дагы бортовой компьютер бар экен. Алдыңкы айнектери электродо, көтөргүчтө. Подогрев сидений да бар экен, мына заводской могул жеринде. Мынаки бортовой компьютер. Туманниктер бар, максималдуу комплектацияда жакшы эле. Мына өзү. Пробег канча болуп калган? 100 канча миң деп атат. Мотор коробка жакшы элеби? Мотор коробка жакшы. Багылыштыбы бүгүн? Жок. Кылыш элекпи? Телефон кылышты азыр келди. Боло турган баасы канчага берип каласыз? 100гө бересизби? 100дөн сәл кичине кошуп берсе деп атат. Уна бирок жакшы эле экен. Ушуга маани берип коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. ВАЗ-2107 Россия темир номеринде 2006 жылы чыгарылган, объему 1.6, эсин байланыш номери. Айтылыш баасы 100 000 сом деп атат. Сатылып калса учеттон чыгартып бересиңби же ушундай турушунда эле сатасыңбы? Документи бул жакта адамдын атына өткөн. Ооба, эми толугураак маалыматты ошо жогоруда көрсөттүм, эсинен билип аласыздар. Мынакадыбы бардык тең эле? Мотор коробка жакшыбы? Багылыштуу кылбадыбы? Багылыша элек. Кылча элекпи? Канча берип каласың боло турганы? 70 болуп калабы? Кичине кошуш керек. Болду. УАЗ өз көптөн бери тарта элек. Өз негизи УАЗдар деле чыкпай аткан эле. Мынаки Россия транзит номеринде УАЗ 1997 жылы чыгарылган, баасы 300 000 сом деп маалымат кагазында да жазылып турат. Эсин байланыш номери 709 16 57 29. Салонда көрсөтүп болду. Машина кайсы жакта жүргөн ака? Россиядан келди дедиңиз, ВАЗ-2110 1998 жылы чыгарылган, объему 1.5.
Жасалган көрсөтүп койлу. Жасалган. Айтылыш баасы 70 000 сом деп атат экен. Ээси. Ака, биз машина кез каналынан кардар чыгып калышы мүмкүн, башында айта кетейин. Боло турган баасы канча берип каласыз? 65 кеби? 65 000 сомго берип берем дейт.